Суу ичип турган ат. Лондондагы белгилүү айкел дал ушинтип аталат. Лондонда иштеп билим алган ат башылык жаштарга анын көркөмү жагып калгандыктан мындан 2 жыл мурда эле район жетекчилигине ушундай эстелик орнотууну сунуш кылган. Бирок ал кезде каражаттын тартыштыгынан идеяны ишке ашыруу мүмкүн болгон эмес. Элге төбөсү көрүнгөн ат башынын кулуну демөөрчүлүк кылуу чечимин кабыл алып каражат бөлүп берген. Орто Азиядагы эң бийик эстеликтин узундугу дээрлик 10 метрге жетет. Жергиликтүү тургундар муну ат башыга оомат келди деп жакшылыкка жоруп жатышат. Себеби суу ичип турган ат токчулуктун символу болуп эсептелет экен. Ат тойгондон кийин гана суу ичет. Мындан улам суу ичип турган жылкы баласынын башы районго да ийгилик алып келет деп ишенгендер көп. Ишеним азыртадан эле ишке аша баштаган. Быйыл райондо түшүм болуп көрбөгөндөй жакшы. Ошондой эле областтык жана райондук кароо сынактарда ат башы алдыңкы орундарды белбей келет. Оомат келет деген идея менен бар экен, шаңгылет бизге да ушул жерибизге, элибизге жакшылык келсе экен, оомат келсе экен деген тилек менен ушул коюлду. Ушул аттын башы орнолгондон бери мына биздин республикалык конкурс болду мектептер арасында, анан областной конкурс болуп ушул мыкты мектептердин кароосуна көчөт чыгарылып биздин ушул жаңы тиги Карабулуң айылындагы мектебибиз ушул гран-при автомашина сыйлыгын жеңип алдык. Ал эми республикалык деңгээлде болсо 2-нчи орунду Талдысоо айылында ошо Осмон атындагы орто мектептин килегти жеңип алды. Дагы бир символикалуу жагы жылкы баласынын башы райондун чок ортосуна орнотулган. Мындан улам скульптуранын автору анын жанына район тууралуу азын оолак маалымат камтылган чакан такта орнотуу чечимин кабыл алган. Нолевой точкадан башка ат башынын ушу болгон айылдары Борбордон канча километр алыста турат деген мынакей бүт бат жазылып турат. Бирликке чейин канча километр, Акмузга чейин канча километр деген. Ал эми биякта болсо ушу биздин ат башы районунун территориясында жаныбарлар, карышкылар, коёндар, бүркүттөр деген ушундай фон берип турат да. Бул жер келечекте туристтер кызыккан жайга айланат деп ишенет район жетекчилиги. Жаңы орнотулган эстеликти көрүүгө кызыккандар азыртадан эле көп болууда. Мындан улам анын тегерекчетин көрктөндүрүү планы бар. Мына бул жерге буйруса балдар, жаштарды эс алуу үчүн көрктөндүрүү, жаштууландыруу болот. Баксак силип, тигилип, жакында 20дан ашык елка отургузуп, жерге шарт түзүп беребиз жаштарга. Ат башы районунда отурукташкан моңолдор, сарыбагыш жана черик урууларынын эли районго өз ата-бабаларынын эстелигин тургузууну көздөп жатышкан. Бирок алардын ортосунда талаш пикирлер орун алып келген. Жылкы баласынын башын эстелик кылып орнотуу менен район элинде ынтымакка келтирдик дешет демилгенин авторлору. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС, Нарын областы.